ККМ аппараты ишкерлерди салык төлөөгө эч кандай мажбурлабайт. Тескерисинче товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго жетпесе, ККМди коштогон салыктардан ал ишкер толугу менен бошотулат. Бул аппарат ар бир колдонуучунун соода жүгүртүүсүн иретке келтирип, эмне сатканын, качан, кайсы баада сатканын билдирип турат. Бардыгыбыз эле көрүп билдик. Мына бир нече убакыт мурун бир нече жолу митингдер болуп өттү. Ошол ККМди колдонууга каршы чыккан салык төлөөчүлөр тарабынан уюштурулган митингдер болду. Бирок ушу биздин түшүндүрүү иштерди жүргүзүп аткан ишибизге ылайыктуу десек деле жаңылышпайбыз го. Ар кандай мына социалдык роликтерди тартып атабыз, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына маалыматтык брошюралар иштелип чыкты, ошол брошюралар таратылып атат. Жерлерде дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына көпчүлүк биздин жеке ишкерлер, мына көбүнчөсү ушу биздин жеке ишкерлер азыркы күндө мына ККМди колдонуу бул коркунучу жок. Бул өзү салык төлөөчүгө эч кандай кыйынчылык деле алып келбестигин түшүнүштү. ККМ ишкерлерге эле эмес, сатып алуучуларга дагы пайдасын тийгизет. Жарандар чек талап кылып, ал аркылуу мөөнөтү өтүп кеткен же сапатсыз товарды кайра кайтара алышат. Бүгүнкү күндө кээ бир биздин салык төлөөчүлөр мына мөөнөтү өтүп кеткен товарларды сатышат. Кээ бир салык төлөөчүлөр мындайча айтканда бузулуп кеткен жана брак болуп калган, туура эмес иштелип чыккан товарларды сатып атышат. Ошол товарды кайтарууда, ошол товарды алмаштырууда бир гана кассалык чек керек. Кассалык чек болбосо же акчасын кайтара албайт, же ошо товарды дагы алмаштыра албай калат биздин жарандарыбыз. Мына ошонун негизинде ККМдин бир гана мамлекетке эле эмес, бир гана салык кызматына эмес, салык төлөөчүнүн өзүнө дагы биздин жарандарыбызга дагы пайдасы көп. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, ККМ аппаратын активдүү колдонуп жаткан салык төлөөчүлөрдүн саны 57 миңге чамалады. Азыркы маалда дагы өлкө аймагы боюнча 10 миң аппарат акысыз таратылууда. ККМди пайдалануу маанилүү экенин салык төлөөчүлөр дагы түшүнүү менен кабыл ала баштады. Ал аркылуу көмүскөдөгү салыктар ачылып, салыктардын көлөмү мурдагыдан ашыгы менен чогулууда. Мисалга, быйыл январь-октябрь айларында 165 миллиард 870 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналган. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49 миллиард сомго көп чогулган. Салык кызматы салык боюнча пландык тапшырмаларды өз бир катар факторлор негизинде ашыгы менен аткарды. Анын ичинде ошол эле салыктык башкарууну өркүндөтүү, ишкерлерге онлайн кызматтарды көрсөтүү. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы жылдары биз дагы смарт салым, салык жол-жоболорун ошол фискалдаштыруунун долбоорун ишке ашырып жатабыз. Анын ичинде ошол эле электрондук эсеп фактура, контролдук ошол эле контролдук кассалык машиналар, ЭЭП өлкөлөрдүн алкагында ошондой эле жыйынтык пост системасы, бул жана импорт товарларды контролдоо боюнча. Мындан тышкары дагы ири долбоорлор бар. Бул товарларды маркалоо, ошондой эле дагы салык төлөөчүлөрдү онлайн форматка өткөрүү боюнча дагы долбоорлор бар. Белгилей кетсек, ККМ аппараты ишке киргенден бери көмүскөдө жүргөн салыктар ачылып, 16 миллиард сом мамлекеттик салык кызматына түшкөн. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.